Балдар аянчалары заманбап оюн элементтери менен жабдылган. Анда селкинчектер, жылгаяктар, кум салгычтар жана воркаут шаймандары орнотулган. Оюн талаасы ар кандай жаштагы балдар үчүн активдүү эс алууну камсыздап, ден соолугун чыңдоого жана көңүлдүү маанайда убакыт өткөрүүсүнө өбөлгө түзөт. Жергиликтүү тургундар жаңы оюн аянчаларынын ачылышына ыраазычылыктарын билдиришип, бул объект аймактын жашоочулары үчүн өтө маанилүү экенин да кошумчалашты. Бул өзүңүздөр көргөн Алтын Ордо конушунда азыркы күндө 3000ге жакын түтүн үй бар, 15000ге жакын эл жашайт. Бирок тилекке каршы ушул жерде бала бакча, мектеп болот орундар бар сатылып кеткенде мурда ошондон балдар ойной турган футболдо аянча да жок, балдар ойной турган мындай балдар ойной турганда мындай кичинекей эме да жок эле, бирок тилекке каршы ушу бычканын жеги болсо да ушу же таап, биз айыл өкмөт менен биргеликте сүйлөшүп, ушуну коом аркылуу биз айтып коеюн, бийлик менен коомдун аркасында көпүрөбүз эл. Ушуну коом аркылуу кайрылып, эки площадка алып келдирип бердик. Бул долбоордун каржылоосу Бишкек шаарынын Ленин райондук акимиятынын каражатынын эсебинен ишке ашырылып, жалпы сумма 2 миллион 300 миң сомду түздү. Жыргалбек Шакиев административдик аймактык реформадан кийин Новопавловка айыл аймагы Бишкек шаарынын бир бөлүгү болуп калганын жана бул райондогу жасалып жаткан иштер шаардын инфраструктурасынын өнүгүүсүнө салым экенин билдирди. Бул жерде биз эки балдар ойночу аянтчасын уюштурдук. Жалпысынан 2 миллион 300 миң сом каражат бөлүнгөн. Бул жакта Алтын Ордо конушу. Биз бул жакта ушу балдар ойночу аянтчасын курдук. Автобустук каттам киргиздик бул жака. Анан кийин КНС куруп атабыз, канализация иштебечү экен бул жакта. Ушундай проекттер. Андан сырткары мындан бөлөк дагы ушу Бишкек шаардык мэриясы тарабынан Карсакова деген жол бар. 30 миллион сом каражат бөлүнгөн. Мына жакынкы күндөрү ошол жолду дагы оңдоп түзөө иштери болот. Профсоюзная деген көчөсү бар. Ал жакта дагы оңдоп түзөө иштери жүрөт. Гоголь көчөсүндө. Мындайча айтканда биз ушул жергиликтүү тургундарга шарт түзүп берүү боюнча болгон аракеттерди көрүп иш алып баратабыз. Мындан тышкары район акиминин айтымында Алтын Ордо конушунда бир катар иштер жүрүп жатат. Жаңы автобус каттамы киргизилип, канализация түтүктөрү курулуп, жолдор оңдолууда. Ал эми алдыда жаңы бала бакчалар, үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна имарат жана мектептердин курулушу мерчемделүүдө. Жанара Эсенова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.